Алейкум, Каражыгач айылынын тургундары жана ошондой эле Аксыр районунун жашоочулары. Бүгүн жакшы бир жаңылыгыбыз менен бөлүшмөкчүбүз. Кандай жаңылык десеңиздер, азыр мен сиздерге айтып беремин. Мына Каражыгач айылынын центринде агро вет аптека ачылыптыр. Кыскасы малга дарылар жана ошондой эле бактаракка дарыларды тартсаңыздар болот. Буюрса азыр кирип тартмакчыбыз. Кандай дарылар бар, кандай керектүү нерселер бар экенин көрсөтмөкчүбүз. Ассалому алейкум. Алейкум. Кандайсың, ден соолуктар жакшыбы? Жаңы ачылыпсыңар, ишканаңар кут болсун. Рахмат, рахмат. Эми өзүң жөнүндө кеңирээк маалымат берип элге тааныштырып өтсөң. Мен аты жөнүм Асан Кенешбек уулу, ушул Каражыгач айыл өкмөтүнүн тургунумун. Өзүм спезим эти врач, Скрябин атындагы аграрный университетин бүтүп келген. Бүтүп келип, ошо айыл өкмөткө элге ошо неме өзүм топтогон тажрыйбамы, окуган билимими ошо элге кызмат кылып атабыз. Жана ошондой эле Каражыгач айыл өкмөтүнүн борборунда же центринде элге керектүү малдарга, бактарактарга керектүү ушу дары-дармекти фирменный сертификаты менен дарыларды алып келип, азыркы учурда кызматыбызды кылып атабыз. Эми дарылар боюнча кененирээк элге бир жалпак тилде бир түшүндүрүп өтсөң. Дарыларды кайсыл жактан алып келесиң, жана ошондой эле сертификаттары барбы, качественный ушу тууралуу маалымат берип өтсөң. Туура суроо бердиз. Биздин дарылар боюнча бизде азыр антибиотиктер, антигелинтер, антипаразиттер, витаминдер, ошол дарылар сатылууда. Эки жактан келген дарылар боюнча основной бизде Кытайдан келет, Россиядан келет, Казакстан, ошо чет өлкөдөн келет. Бүт дарылар бизге сертификаттар боюнча бардыгы такталган. Сертификаты менен качество жакшы, жагынан аябай жакшы. Дарылар боюнча бир аз маалымат бере кетейин. Бизде дарылардан Глобент деген Индиядан келген. Составы 10% альбендазол. Качество жагынан аябай жакшы, эффективный, жаңы чыгарылган. Экинчи маалымат боюнча окситоцинин азыр основной бизде яшур шарпорозага күчүп аткан моментте ушу антибиотиктерди колдонуп болот. Пенсилеп, нитокс, ошол дары-дармектерди колдонуп болот. Ушулар аябай оору менен жакшы күрөшөт. Кийинкилери боюнча антипаразиттер, ивермектер бар. Ивермектин российскийлери бар, китайскийлери бар. Качество жагынан жакшы, аябай натыйжалуу жакшы. Агро жөнүндө кичине маалымат берип кетсем, бизде дарылардан бактарактардын куртуна, жугуштуу жана жугушсуз ооруларына, өстүрө турган, чоңойто турган, түшүмдүүлүгүнө, алдын ала чача турган, профилактика чача турган дарылар бар. Бактарактардын дарыларын агро вет аптекага келип тапсаңыздар болот. Кененирээк маалыматты ушул жерден бере алабыз. Биз иш убактыбызды 1-күндөн баштап 6-күнгө чейин иштейбиз. Саат эртеменки 8:30 кечки 5-ке чейин биздин иш убактыбыз ушундай. Окуш медиа каналына ыраазычылык билдирип кетмекмин. Окуш медиа каналына кириңиздер, лайк басыңыздар, катталыңыздар. Кызыктын баары ошо Окуш медиа каналында видео роликтер көрө аласыздар. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөрүбүз жана ошондой эле жалпы соц тармактагы отурган мекендештер. Мына минтип биз агро аптека тууралуу кичине сиздерге маалымат берип өттүк. Биздин каналга катталыңыздар. Биз сиздердин ар дайым кызматыңыздарда боло бермекчибиз. Силерге дагы чоң рахмат, элдин кызматында болуп жүрө бергиле. Мындан дагы ишканаңар чоңое берсин. Жалпы эле Аксыр районунун тургундары келип ушул жерден товарыңарды алып, малдарына сайып, мындайча айтканда жакшы качественный товарларды ушул жерден тапсаңыздар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, мына мен өзүм күбө болдум. Бардык сертификаттары менен бар экен, бардык шарттары менен, мындайча айтканда сиздер келсеңиздер, өзү дагы кеңири маалыматты сиздерге түшүндүрүп берет. Мындайча айтканда жакшы сапаттуу дарыларды ушул жерден Каражыгач айыл өкмөтүнүн центринен таба аласыздар. Сиз ойлогон малга керектүү жана ошондой эле
бактарга керектүү дар дармектерди таба аласыздар. Анда эмесе берүүмдүн соңуна келип жеттим. Кийинки эфирден жолугушканга чейин сак саламатта калыңыздар. Сага дагы чоң рахмат. Мен эми ишиме кеттим. Рахмат.